Чунганжу шаарында Всемирный игры боевых искусствого биздин Кыргызстан мамлекетинен 6 спортсмен катышып келди. 3 эркек, 3 кыз келиндер арасында мелдешип өттү. Алыш күрөшү боюнча жакшы ийгиликтер менен келишти. Биринчиден куттуктап кетелим. Ошо барып келген спортсмендерге ийгилик каалайт элем. Дальнейшем ушуну постоянно эле кыргыз элегин дүйнөлүк аренада көтөрүп жүрүшүнө. Есеп боюнча 2 алтын, 2 серебро, 2 бронза алышып келишиптир. 27 августтан 7 сентябрга чейин Корея мамлекетинде Всемирные игры боевых искусств эл аралык мелдеш болуп өттү. Ошол жерде биздин улуттук белбоолуу алыш күрөшү боюнча курама командасы барып катышты. 6 спортсменден турган курама командабыз. Ошол жерде алыш күрөшү боюнча биздин спортсмендер өздөрүнүн күчүнү, даяргерлигини жакшы көрсөтүштү. Жалпы бул спорттук мелдешке 100дөн ашык мамлекет катышты. Именно биздин алыш күрөшү боюнча 30 мамлекеттен спортчулар келип катышты. Ушул дүйнө жүзүнүн төрт бурчунан келишти. Ар бир мамлекеттин күчтүү спортсмендери. Ошолордун арасында Кыргызстандын курама командасы өздөрүнүн мыктылыгын көрсөтүп, жалпы командалык эсепте 1-орунду багындырып келдик. Бул күрөш аябай мен үчүн сыймыктуу күрөш болду. Көптөн бери утуп жүргөн соперницамды 1-схваткага туш келип калдым. Сербиялык кыз. Аны утуп чыгып, 2-түркмен кызы менен күрөштүм. 3-финалда Польша менен күрөштүм. Аябай эле оор болду. Кыздар күчтүү экен. Бирок 1-схваткамды жеңгениме аябай кубанычта болдум. Тренерлер дагы аябай сүйүндү. Тем более 1-схваткадан утулуп калсам, утулуп калмакмын да. Дальше күрөшпөйт болушум. Анан Кыргызстандын желбиреп, өзүм да сүйүнүп, эртесү күнү дагы күрөшүп, дагы медаль утуп келдим.